Assalamu alaikum. Ben bir kampanyanın partnörleri. Bizim liderler, güçlü eceler, singiler, akalar, ukalar. Bugün 26 iyun. Hoş koyun. 23 yıl. Oşskaya. Bugünkü neme çislo 26'sı 07-2023. Men Kırgızstanda жүрүp отпускадан келдим. 45 күн отпускада өзүм декабрдан баштап ушул 22 жылдын декабрь айынан баштап продукцияны алып баштаганмын өзүм үчүн. Мен острохронический бронхит элем башында. Баллончик колдончу элем, адышка берчү эле, жүрөккө тромб пайда болду деп айтып, анан бул жердин баллончиктери деле помогать этпей калды. Bir ayda 4-5 balonчик чөнтөгүмө, сумкама, халаттын чөнтөгү, иштеген ишимде, фартукта бар жогум эле баллончик болуп калды. Ал баллончик какой-то время эле жардам берет экен. Мына бакалорлорду, немелерди полный биздин клеткаларды өлтүрүп коет экен. Мен слишком көп колдонуп баштадым. Анан ушул подружкам бактыкам айтып калды. Назгуля ошо Энборг компанияда тиминди мен ошо эгиз балдарым төрөгөндөн кийин эле Бишкектен мечиттен алып ичип эле баягы майжооздан чыкканын астында моундай неме баягы мусурлары менен ал фильтрленбеди тимин дары экен десе ошону деле ичип көрдүм, балдарыма деле берип көрдүм, апама деле апарып берип көрдүм, 850-тен 1250-тен кылып эле алып берип көрдүм тиминди. Анан токто мен ошо тимин кичинекей балам ичинен курт түшүргөн эле деп анан тимин дегенне келсем тимин бизде аябай жакшы өнүгүптүр, капсуласы чыгыптыр, B12 чыгыптыр, озон чыгыптыр, анан сразу эле катталып ошо пакетин көтөрүшүң керек деди. Ушу Гүлнуржа менен ал убакта Жана эжелер иштечү эле. Жана эжеге келип катталып анан алып кеткем өзүм үчүн. Мен бир неделяда эле уже результат алдым. Баллончикти уже күнүнө 3-4 кээде 11-12 жолу средства колдонобуз да кухняда. Анан колдончу элем. Ичкен күнүмөн баштап эле мен ударный доза менен ичтим. Ударный доза десе жолдошума деле ударный доза так совет этесиң, инсульт каласың сен деп 2-ден 3тө берет. Мен Гүлнуржеден деле Жанажеден деле сурабаптым. İçim ötüp atat, bunun начар экен, içpeyim дейт, içесиң дейм. Анан ошол баллончик колдонуп эле, баллончиктен эметип атып эле, өзүм дагы понос болуп ичим катчу эле, төрөттөн ошондой болуп калгам. Астма бронхит острохронический не деген ушул неме азыр унутуп атам. Переходящий к астму? Ооба, астма уже меники жүрөккө тромб берип баштаган астма болду да. Ал бул астма бүт немеңи кысат экен, тамырларын кысып, өтө эле начар немеде болуп калдым. Ооздорум бар жогум көгалаа болуп, көзүм синяк болуп, көк болуп жүрчү. Бир неделя, почти 15 күндө мен результат алдым. Бир неделя 15 күндө результат алдым, уже баллончик колдонбой калдым. Азыр мында менде баллончик жок. Биринчи, экинчиден ичим каткандан кутулдум. Анан сразу эле балдарым менен апама алып берип баштадым. Апам ошо неме климакстан буту колу ысып, жүрөгү неметип, аябай кыйналчу эле, түн уйкусу жок эле. Канча жашта? Апам азыр 78 жашта. Азыр болсом кече ошко барып, нар жак бер жака той топурга барсак, менен өтүп чуркап басат да. Активная, да, энергичная. Энергичный, озонду берип, тимин берип баштадым, апама ударный доза менен эле озон берип баштадым. Анан жаш кайтканда табарсыздыкта суу неме сийдик кармашы начарлап, апамыкы ачык эле. Памперс алып, кечинде памперс колдончу, уже памперси да таштады. Мына той топурга барып калды, лестницалардан кеңири чыгып калды, бутун ишиктери кайтты, өзүм баллончик колдонбой калдым, өзүм эгиз балдарым бар. Мен ушу өзүмө иштейм, мен команда ачам дебей эле, мен ден соолук үчүн келген элем да, бул компанияга ден соолук үчүн келгем. Балдарым тилдерин ара төрөлгөн үчүн экайтетип сүйлөчү эле, бир сөздү айтам дегенде баягы иттер кабылгандай деп такалчу эле асаным.
азыр кеңири балдар менен эжекелер менен общение кармап ушу декабрдан бери үзбөй алып берип атам. Курттары да түшүп, ичтерин понос болуп өтүп неме кылайын, чоң балдарды кел балам көрөйүн, мынтейин антейин деп горошок колдоно албайт экенсиң олорго. Сонун эффект алдым. Келип эле мына жумушка чыгып, азыр бинарный немеми алганы келдим, рефералка, адам каттап атам, Кудайга шүгүр, келгиле, иштегиле. Ден соолугубузду дагы табабыз. Биринчиден мен ден соолугумду мындай восстановить этип алгандан кийин иммигрант болуп мына жакка жөн келбейбиз, баарыбыз жырган турмуштан келбейбиз, иштейбиз деп келебиз, балдарыбызды ата-энебизге таштап мусапыр журтта. Карасам бул жакта акча дагы бар экен, эми акча иштейм, ден соолугумду дагы таптым. Келиңиздер, Аллахка чексиз шүгүр компаниябызга. Азаматсыңар алашпасын берет дейт, изденген табат дейт, аракетке жараша алашпасын бериптир. Эми бул хадисте жазылган касиеттүү продукция. Айтып отурса жомок эле болуп калат экен да. Мен азыр апамдын да немелерин көрсөтүп, жанакы врачтан кагаздарын өзүмкүн дагы көрсөтсөм, бул баллончикти 3000ден 3500ден деле алып колдонгонмун. Меники уже тромб деген, тромб деле жок, кече барып алып, сонун ысык суукка деле барып алып, барганда жатып калчу элем, жатпай эле иштеп, кайра келдим зымкылдап, дагы жетип келдим продукцияларын. Куттуктайм, сонун ден соолуктардын результаттарды алыпсыңар, алашпасын берсин. Эми ушундай сонун результаттарыңар менен көптөгөн адамдарга ушундай жакшы ден соолугунан шыпа табышына себепкер болуп, чоң акчаларды алып саякаттарга чыгышыңарга чын жүрөгүмөн тилектешмин. Мен ишенем, что колуңардан келет, уже видно, что четко конкретно сүйлөп, сонун өзүңөрдүн результатыңар менен бөлүшүп атасыңар. Ошто эми сөзүмдү бөлүп кеттим. Ошто дагы неме болду. Фатихбе баягы чай ичип неме кылган жерде биздин жана эже саякатчы эжебиз бар го. Ооба. Жолуктум. Ал жерде да эки эжеми алып келдим. Бир эжем бир аз шашып кетти. Бизде кечирээк Бишкектен чыккан эжелер кечирээк барып калды. Өзгөндө Жалал Абадта болушуп. Ал жерде дагы сонун результаттарды айтты. Иштесе болот, ден соолукту дагы таап, жанакы өзүбүздүн финансыбызды дагы көтөрүп, как подработка катары адам каттап, Аллах жолунда соопчулукту деле таап кете берсек болот бул жерде. Өзүңө ден соолук дагы, иш дагы. Мындай возможность жок да. Кыргызстандан дагы адам жазып келдиңби? Жазып келдим, азыр бизнесин Кыргызстанда дагы иштейбиз, Россияда дагы иштейбиз. Каталог алып келдим, кыздар, каталог 75 штук. Жолдон бекер келбей. Да, Кутай, ийгилик, бирге көп жакшы сооп иштерди жасашыбызга мен ишенем. Сага дагы уже бүгүн сонун ишендим. Молодец. Ийгилик бизге. Озон акция дедиле, 12:58-ге чейин Гүлнуржен болуң эле болуң, ай болуң, мен озон алышым керек, акция. Подарка алышым керек деп келдим. Ишимди таштап койдум. Отлично, супер. Да, ийгилик баарыбызга. Рахмат.